Могу жолду мына былтыр жасаган. Могу жолду былтыр жасаган. Ат башы, ат жагайын, баш кайыңды жолу. Эми ушуну нормально эле жасап коюшпайбы, карабайсың. Жаңыдан асфальт төшөлүп, жыл айланбай жатып, кайрадан кейиштүү абалга кептелген жолдор. Мындай тариздеги видео тасмалар социалдык тармактарга тарап, кызуу талкууга алынып жатат. Курулган жолдордун сапатына санаркаган жарандар транспорт министрлигинин ишмердүүлүгүнө нааразы пикирлерин айтууда. Жарылгандарын, жолдордун жарылгандарын. Мына кандай болуп жарылып турат. Анан ушул жол бул. Министрлик былтыркы жылдан тарта өлкөдөгү жолдорду масштабтуу түрдө оңдоого киришкен. Жалпы өлкөдө 660 чакырым жолго жаңы асфальт төшөлгөн. Анын ичинде көп жылдан бери ишке ашпай келген Ош Нукаты жолунун эң көйгөйлүү бөлүгү оңдолгон. Бирок сапатына коомчулукта түрдүү сын пикирлер айтылып, айдоочулар жолдор жарыла баштаганын билдиришти. Биринчи эле жарылып баштады, түшүнбөдүк да биз. Эми ошентип айтсак, кайра басабыз үстүнөн деп атпайбы, трамбовка депчи. Анан бул кичине кылып койду да жолдучу. Бул эми бир областтан бир областка өтүп кеткен жибек жолу да, Нокаттын ортосучу. Баткен областына өтүп кеткен жибек жолу. Жибек жолу деген кандай болот? Жибек жолу деген чоң болуш керек. Кар жаап көп жааган болгондо анда асфальт азыр чачылып кетпек. Уже чачылып баштады. Азыр уже чачылып баштады да. Ровно эмес. Кээ бир жерлеринде волна бар, уже кээ бир жерлер оюлуп калган. Аны бүтөш үчүн эми булар кайра асфальтты жаңылап басыш. Анан Ошонун аркасында азыраак кемчиликтер бар. Оюлуп атат, чекелери бузулуп атат. Эми экинчи слоюн басып калса жакшы болуп калар. Бүткөн жол эмди сапаттуу болуп бүтсө, мамлекетибизге дагы, элибизге дагы жакшы деп ойлойм да. Бул жолду кайра бузулган жер кайра оңдоп отурбай, сапаттуу кылып бүтүрүп берип койсо жакшы болот деп ойлойм. Азырынча Ош Нукаты жолу толугу менен бүттү деп айтууга болбосун айтышат. Кыргыз автожол ишканасы Ош Баткен Разаков жолун реконструкциялоо иши уланаарын билдирди. Быйылкы жылы өлкөдө жалпы 410 чакырым жолго асфальт төшөө иштери жүрөт. 252 чакырымда жалпысы 413 чакырымда асфальт бетон төшөө иштери каралган. Мындан да кошумча жумуштары каралат. Ошондой эле эл аралык маанидеги жол Ош Баткен Разаков жолунда, Каражагай Сарчелек жолдорунда, Нарын Баетов жолдорунда, Балыкчы Баканбаева Каракол дегенде эл аралык маанидеги жолдордо ушу жумуштар аткарылды. Жолдорду куруудаа сапат жагынан кемчиликтер болуп жатканын президент да моюндап, аны жоюу үчүн 3-5 жылдай убакыт керек экенин белгиледи. Буга чейин өлкөдөгү жолдорду оңдоо жеке компаниялар аркылуу ишке ашып келсе, 2023 жылдан тарта жол куруу транспорт министрлигине жүктөлгөн. Ал үчүн тармакка жаңы техникалар да сатылып алынган. Техникалык базасын чыңдап жол сала турган адистерди таап, ишти жолго койгуча бир топ убакыт кетти. Анткени жол салган мамлекеттик компаниялар жок болгондуктан мыкты адистердин бардыгы ар кайсы жакка кетип калышканда. Былтыр гана өзүбүздүн күчүбүз менен жолдорду масштабтуу салууга киришишти. Анда деле адистердин тартыштыгынан мөөнөтүндө бүтүрүш үчүн салына турган жолдордун бир аз бөлүгүн жеке компанияларга берүүгө аргасыз болушууда. Ошого карабай жыйынтык жылыштар бар. Акыркы 3 жылда жол курууга жана оңдоого 700дөн ашык техника сатып алуу пландалып жатат. Быйыл 453 жаңы техниканын келиши күтүлүүдө. Кыргызстанда жалпы 34 000 чакырым унаа жолу болсо, анын 19 000 чакырымга жакыны транспорт жана коммуникациялар министрлигинин карамагында. Алмагүл Эркебай кызы, Аслиден Турганбаев, Ош ТВ.